кымырлан кейпи үтүр. Мына үтүргө чейин биякта мында пробел. Ушуну үйрөнүп алса болот да балдар окуп аткандачы. Брайль тамгалары менен жазылган китептердин басылып чыгышы көз азиз жарандарыбыз үчүн чоң кубаныч тартуулады. Мындай китептер Кыргызстанда экинчи ирет чыгарылып жатат. Бул жолу 13 китеп басылып чыкты. Анда белгилүү жазуучу Төлөгөн Касымбековдун Сынган кылыч тарыхый романынын 2 бөлүгү, Кел романы, Алып Токонбаевдин Күнүн сыры жана кыргыз эл жомоктору дагы көптөгөн чыгармалар камтылган. Адабий китептер мектепке чейинки балдар, мектеп курагындагы жана 1-курстун студенттерине арналган. Бул окуу куралдарында көз азиздер үчүн окуганга абдан ыңгайлуу шарттарда каралган. Муну окуп атканда кайсы жерде үтүр, кандай сөз кандай туура жазылат. Мына манжасы менен окуп аткан бала же болбосо 1-курста окуган жаш өспүрүм муну так билип жана өзүнүн грамматикалык, орфографиялык жактан сабатын көтөргөнгө бүт мүмкүнчүлүктөрү бүгүнкү күндө ачылып атат. Ошондуктан Брайль эрбинде биз китептерди чыгарганды туура деп эсептедик. Себеп дегенде биз ойлойбуз, мамлекеттик тилде кенен мындай сүйлөгөндөн да тышкары биздин азиз балдарыбыз, жаштарыбыз туура жазганды, мисалы реферат болобу, дипломдук иш болобу, же болбосо жөн эле арыз болобу, муну туура жазганды үйрөнүш үчүн мындай көркөм адабиятты көп окуган балдар мыкты жазып, мыкты сабатын көтөргөнгө, мамлекеттик тилде өстүштүргөнгө мүмкүнчүлүктөр толугу менен ачылат. Буга чейин көз азиз жарандар орус тилиндеги аудио китептерди гана пайдаланып келишкен. Бирок андай китептер Кыргызстанда жокко эсе. Республика боюнча 800 миңден ашуун көрүүсү начар, мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар жашайт. Анын ичинен 800-ü өспүрүмдөр жана жаштар. Алардын эң негизги көйгөйү начар көргөн балдар үчүн адистештирилген мектеп-интернатынын башталгыч класстарында мамлекеттик тилде Брайль тамгалары менен жазылган көркөм адабияттын жоктугу. Китептерди басып чыгаруу үчүн атайын конкурс уюштурулуп, бюджеттен каражат бөлүнгөн. Буюрса 13 китеп басып чыгарылды. Шрифт Брайля деген түшүндүрүп кетем, бул өтө мындай чыгаруу өтө оор нерсе да, кыйын нерсе. Анткени өтө объемный китептер болот. Технологиясы да кыйын, мунун распечаткасы. Ошо 13 китеп азыр 100төн ашык тираж болуп чыкты. 13 китептин ичинде бул мектепке чейинки балдарга жомоктор, ырлар эмеси, сборниги да. Брайль тамгалары менен жазылган көркөм адабият азиз жана начар көргөн балдар менен жаштардын арасындагы мамлекеттик тилди өнүктүрүү жана колдоо долбоорунун алкагында Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө караштуу жергиликтүү өз алдынча башкаруу жана этностор мамилелер боюнча мамлекеттик агенттиктин колдоосу менен чыгарылган. Мамлекеттик тилди өнүктүрүүдө бул дагы да болсо жетишкендик. Бул тармактагы жарандарыбызга чоң көңүл бура турган, аяр мамиле кыла турган чөйрө. Муну мындан ары көзөмөлгө алыш керек дейт Назаркул Ишекеев. Кичинекей иш. Бул жака чоң инвестиция чыгыш керек. Өкмөттө олуттуу салмактуу көңүл буруш керек. Мен ойлойм, бул багытта иштер жаңы эле башталып жатат, Кудай буйрса, келечекте ийгилиги болот. Кыргызстанда алгачкы жолу 2015-жылы көзү көрбөгөн жана начар көргөн окуучулар үчүн Брайльдын рельефтик чекит тамгасы жана ири жалпак тамга менен терилген кыргыз тили боюнча окуу китептери чыгарылган. Жалпысынан 795 миң сомго 600 Брайль тому жана ири тамгалы 325 том китеп басылган. Ал Бишкек жана Ош шаарларындагы көзү көрбөгөн жана начар көргөн окуучуларга арналган 2 мектепти толук камсыз кылган. Аяна Мелис кызы, Азамат Жумадилов, Next TV күндүн темасы үчүн.